Биз программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Азыр биздин студиябыздагы аябай жынын эле мас болуп баштадым, аябай сонун нерсе. Мен эч нерсени сүйлөгүм келбей калды. Баштабай эле деп койсуң. Андыктан батыраак коногубуз менен тааныштыралы. Ооба, бүгүн бизге ардактуу телекөрүүчүлөр өзгөчө конок келди. Анткени бул учурга чейин көпчүлүктөр тааныйт болуш керек. Бул айымды Instagram баракчасында жылдыз десек болот, жалаң тамактарды жасаган боюнча салатты кышкыга камданып бүтүп койгон элдер жаңы баштайын деп атса. Instagram ашпозчусу деп койсок болот. Ооба, блогер десек болот. Бизде Акзура Бекерова. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кызматыңызбы? Бирге болсун. Аябай сонун кийинип келиптирсиз, мага аябай жакты. Келиндин образын жараткан, Караңызчы, алдыбызда көп нерселер турат. Бүгүн даам турат, Эмне жасайбыз? Бүгүнкү күндө мен блинчиктин торт жасап берейин дедим. Бул жакшылыктарда жана той кечелерде аябай берекелүү тамактардын бирин толуктайт десем болот. Ошо сиздер менен маектешкенче мен тортумду көрсөтө берейин. Анда баштайбыз. Жасап атып эле сүйлөшө беребиз, Алгач блинчиктерди көп санда жасалат экенбиз, Ооба, 40-50 дана тегерегинде жасалат. Мен бул жактан кремини көрсөтүп берейин. Каймак кетет. 400 грамм. Анан маскарпоне деген атайын ушу торторго арналган кремдин крем керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, аябай азыр сонун нерсе жасалганы турат. Даярданып, жасап алганга да аракет кылыңыздар. Бирок Инстаграмда деле көп баягы айтып берип турасыз, Аз бизге аралаштырууга кашык керек болуп жатат, бизге жардам берип койсоңуздар. Кашык берип койсоңуздар. Андыктан азыр кашык алып келе калайын да. Өзүң эле барып мейли. Өзүм эле барыпчы. Атка жеңил тайгачак деп койчу эле, Азирет өзү барып келсин. Анда Акзура, сизден мындай сурагым келип атат. Негизи Инстаграмда блогер болуп, бул атайын ушундай кылып уюштурдуңузбу же элдер өзү эле жазылып, дароо бир популярдуу болуп кеттиңизби, айтып берсеңиз? Жок, негизи эл катары эле өзүмдүн атымдан ачылган баракча. Анан үйгө жасаган тамактарымды ошо киргизип, рецепттери менен бөлүшүп, ушинтип атып эле элдин назарына калдым десем болот. Негизи өзүмдө мындай план жок болчу. Ушундай атайын блогер болуп, элдерге таанылып дегенде план жок болчу. Кокустук эле болуп калды десем болот. Азыркы учурда Инстаграмда канча катталуучу болуп калды? 138 000 катталуучу карап турат. 138 000 катталуучу бул бир гана ушул тамактарды көрүү үчүн катталгандар десек болот, Анткени сиздерде баш багып көрсөңүздөр, ошол жерде жалаң тамактардын рецебин жана башкаларды көрүүгө болот да. Жегенге дап келиңиз. Жегенге да кашык. Азыр быш элек, шашпай туруңуз. Мен жей бербейм, жасай бериңиз. Ооба. Негизи тамак жасап атып, кээ бирөө оостуй атып эле көп нерсе жеп тоюп калышат го. Азырындай баштай берели экөөбүз, Бул жака каймак жана маскарпоне сыры, татымына жараша кумшекер жана сахарный пудра деп коебуз. Ошо кошулат. Миксер менен жакшылап аралаштырып алсак, кремибиз даяр болот бизде. Жакшы. Бул жерде эң нескиси блинчик керек экен. Ооба. Анан кремин даярдап туруп, клубника да бар экен, Бул жерде азыр мен көрүп атам, блинчиктин жашыл өңү турат да. Аны мен шпинат менен атайын боек кылып өзгөчө болсун деп жасап келдим. Негизинен кадимки эле мындай блинчик жасап алып жасай берсе болот да. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүз баягы Инстаграмда көптөгөн баягы жазылуучу, катталуучуңуздар бар, досторуңуз бар. Анан баягы жасап атканда эми жасап атканды сиз жасап атасыз, бирок видеону ким тартат ошол учурда? Атайын видео тарта турган штатив сатып алганмын. Буттар менен телефонумду кармап турат. Ооба. Мен бул жакта кадимкидей ишимди кылып жүрө берем, видеону жандырып, өчүрүп, керектүү жерлерин тартып алам. Мен ойлогом да, Акзура мына ушинтип тамагын жасап атканда жолдошу жанына дайыма болот го. Мен да ошентип ойлоп аткам. Тартып берип турат го деп. Көп берилет. Монтажды да өзүңүз жасайсыз? Монтажды да өзүм Viva видео приложениясы менен жасап коем. Жакшы. Инстаграмды ачканыңыз канча болду эле? 4 жылдын тегереги болуп атат. 4 жылдын тегереги болду, Абдан жакшы. Жакшы. Бизге караганда, баягы биз теледе иштеп жүрсөк дагы эл көп бизди тааныбай калышы мүмкүн да, бирок Акзураны көптөр тааныйт, Ооба. Сиздин көрөрмандарыңыз аябагандай көп экен, баягы тамактын рецепттерин кайра-кайра сурашат экен. Сизге ушундай байланышып, сизге жолугуп дагы достошкон, Инстаграмдан достошкон досторуңуз көп болсо керек. Ооба, бизде ошо Инстаграмдан катталган досторду биз
чогултуп шерине ачып койгонбуз. Ошол жакта Биз биз дагы ошондой айына бир жолу сөзсүз түрдө отуруп, ортого акча таштап, ушинтип катышып, азыркы учурда бир туугандай катышып турабыз. Жолугуп атайын достошуп. Инстаграмда 135 миң досуңуз бар экен. 138 дейт. 138, Ошонун баардыгы менен шерине болуп атсаңда? Жок, баары эмес, ал жерде эми саналуу болуп Саналуу, калат экен, 30-дун тегереги. Келиңиз, азыр эмне кылабыз? Миксер менен аралаштыра берейин. Жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда азыр өзгөчө торт жасалганы турат. Болгондо да бул блинчик менен жасалат экен. Азыр биз кремин даярдап атабыз. Эгерде суроолор болсо, бизге да байланышка чыксаңыздар болот. 56-72 номери аркылуу. Жыты сончтап, деме? Аягында сонун анан Акзора айтсаңыз, сиз тамактардын аягында көп түрүн жасап киргизесиз да Инстаграмгачы. Деги өзүңүз ашпозчулукту окугансызбы же? Каяктан үйрөнүп алгансыз? Бул жаатта менин билимим жок. Мындайча айтканда, кызыгуум бар деп койсом болот, хобби деп коет. Өзүм кызыгып эле жасап, эгерде адам ошол нерсеге кызыкса, сөзсүз түрдө билимдин кереги жок деп ойлойм да. Адам өзү изденип, ошого кызыкса жасап, бардык нерсени аягына чыгарганга кудурети жетет деп ойлойм. Мына мотивация ушулчу. Кызыккан нерсеңерди ушинтип майын чыгара жазсаңар, албетте өзүрүн көрөт экенсиздер, андыктан менде деле билимим жок. Өзүңүз иштебейсиз? Жок, үй кожоекеси элемин. Ушинтип эле рецепттер менен элдер менен бөлүшүп, керектүү баракча бир болуп калды деп ойлойм. Ошол. Канча балаңыз бар? Айтпай коюйн. 3 балаңыз бар, Ооба. Жакшы. Азыркы учурда биз кремин даяр болуп калды окшойт, Ооба, крем даяр. Эмне кылабыз? Бул жака сүртүп алабыз. Ар бир слоюна сүртүп, арасына клубника, алма, банан, киви кошсо болот. Кайсы жемишти ким канчалык жакшы көрсө, аралаштырып кошо берсе болот. Жакшы. Ошо. Азыркы учурда сизден баягы көрүп калабыз, кышкыга даярдык, сокторду жабуу, салаттарды жабуу боюнча даяр болуп калдыңызбы? Жаап бүттүм, баарына даярдап бүттүм, туздалганын, компотуну, тоңдурганын баарын жасап койдум. Азыр эми бий алма чыгыптыр, эми ошондон буюрса компот жапсамбы деп турам. Сиз тамактарды жасап Инстаграмга киргизип, ушул блогер болгонго кандай эмне себеп болуп калды? Идея каяктан келди дегендей? Негизи себеби деле жок. Мен мурда Инстаграм жок кезде эле сүрөткө тартып, үйдөгүлөргө жибере берчүмүн да. Көрдүңөрбү кандай сонун жасап салдым депчи. Анан кийин ушинтип эле жүрүп, баягы сүрөттөр архивде калат да баары бир. Ошентип эле анан бир күн эме сүрөттөрдү киргизе берсем, баягы сурашат да. Видеосун да жибериңизчи, например, мынтип манты түйсөң, кантип түйдүңүз, видео менен көрсөтүңүзчү депчи. Анан ушинтип атып такыр эле видео тарта албай жүрүп бир күн үйрөнүп алдым. Анан видео менен бөлүшүп, рецепт менен бөлүшүп атып, анан ушу акыркы бир жылдын ичинде көбүрөөк адам катталуусу болуп калды да. Ошо түрткү деле болгон жок, мен өзүм кызыгам. Жолдошуңуз жыргаса керек, күнүгө түркөн тамактын түрүн жеп эле. Кыздар айымдар кулагы менен сүйөт, эркектер ашказаны менен сүйөт дейт го. Эми үй бүлөдө жакшы тамак болсо, бир эле жолдошуң эмес, үй бүлөңдү эле сүйүп жесе керек. Андыктан үй бүлөм кубанычта. Алар ушинтип чыгарганыңызга макул болушса керек, Каршылыгы жок, билгениңди кыл деп койт. Жакшы экен. Мен турмушка чыкканга чейин ушу Акзура менен курбуу болом деп чечтим. Жуксун депчи бул. Мына ушул рецепттерди үйрөнүп алышың керек сен дагы. Ооба. Сөзсүз түрдө бул ар бир айымга керек. Акзура катталып алгам. Сиз каяктан үйрөнөсүз рецепттерди? Башка дагы өзгөчө ушундай таттууларды кандай кылып каяктан көрүп жасайсыз? Рецепттердин түрү аябай көп. Бул эмеде YouTube'да жардамга келет. Ал жакта ошо кыргыз, казак, орус жана башка улуттун блогерлери кенен маалымат менен түшүндүрөт. Көбүнчөсү рецептти толук беришпейт. Мен ошону карап, биздин шартка туура келген рецептти тандап алып, өзүбүздүн шартканга бир эле мен эмес, башка деле адам үй бүлөсү үчүн жасай турган кылып жасап көрсөтүп берем.
Учурда биз улам блинчикти коюп, кремнен сүйкөп, алмадан, банандан арасына кошуп, клубникадан кошуп жасалып атат. Слой кылып, өзүгө жаккан мындай эмелерден кошуп жасай берсе болот. Мисалы, бир видеону чыгарыш үчүн же болбосо мына ушундай бир тамак жасаш үчүн канча убакыт кетет? Бир күндө же болбосо канча тамак жасайсыз? Бир күндө бир эле жолу жасайм. Тамак мага 3-4 жасап аткандай сезилет да. Эми сөзсүз түрдө салат, тамактан кийинки десерт кылып жасайм. Анан ашып барса 3 сааттык убактымды алат. Бирок ошол эле учурда үй бүлөмдүн да көңүлүн алам. Сиздин өзүңүздүн ата энеңизге кайрылсак да, апаңыз жакшы тамак жасайт беле же атаңызбы? Апам жакшы жасайт өзү негизи. Атам кызыкпайт. Алып келгиле деп коюп отура берет. Атам жакшы жейт деп коесуз. Атам жакшы жейт. Кудайга шүгүр, аппетити жакшы, ден соолугу жакшы. Ошо эми бардык эле кыз бала энесинен үлгү алат болуш керек деп ойлойм. Анын сыңарындай мен деле ошо апамдан энесин көрүп кызын ал деп коет. Ооба. Апамдан үлгү алып, апам түрткү болуп баарына ошо апамдын салымы чоң. Сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп калдык. Эгизим бар деп, эгизим менен түшкөн сүрөт деп сүрөт киргизген экенсиз. Чындап эле эгизиңиз барбы? Ооба. Түгөйүм бар. Аты Батма. Биз баягы аябай бир тондо жатпай окшош болбогондуктан көбү окшото бербейт, бирок мындай тааныбаган адам көрсө аябай окшош экенсиңер дейт да. Батмамдын көзү чоңураак мага караганда. Айрым ал айтат, туугандарыбыз сен Батма, сен агыз ура депчи мындай эме кылат. Анан эгизим бар, эки бала. Ал дагы тамак жасап, ушундай блогер. Тамак жасайт, бирок мындандай ызычууга кызыкпайт. Башымды оорутпачы деп коет. Мен ал келгенден бери тамак жасат, анан кел видео тарта алчы десем ошентип коет. Башымды оорутпачы, уйкум келди деп элечи. Түгөйү бар, сонун болуш керек, э? Ооба. Мисалы, ушундай убакта үйүңө келип, Батмада турмушка чыкканбы? Ооба, эки баланын энеси учурда мага конокко келди. Биз 3 жылдан бери көрүшпөй, быйыл көрүштүк. Аябай кубанычтуу. Түгөйүн 3 жылдан бери көрбөгөндө аябай башкача болот болуш керек. Ооба, бирок алыста болсо деле кайсы жери ооруп атканын, кандай болуп атканын баарын сезип турам. Билип турам, мен оорусам ал деле сезип турат. Жана эгиздер бириксизет деген чын экен да демек, э? Ооба. Ошентип эме кылып турабыз. 3 жылдан бери быйыл көрүштүк. Азыр менин үйүмдө конокто эс алып атат. Чогубуз. Чогуу окшош кийинип чыкса баары кызыгып карап атат. Ой, эгиз кыздар экен дешип. Ошо. Кандай сонун? Ооба. Мен агзурага суктанып эле атам. Мен тамакка суктанып атам. Азирет арап курсагыңыз ачпы дейм. Эртең менен чай ичпей эле келгенбиз. Эртең менен ушундай торт жасап жесе дагы аябай сонун болгудай экен, э? Эртең мененкиге мүмкүн болушунча сүт тамак жегениңиз оң. Анткени бул таттуу болгондуктан сиздин аппетитиңизди бууп коюшу мүмкүн. Менин аппетитимди бууй албай калды. Эми негизи эле таттуу нерсе тамактын эмесин бууп коет да. Ошондуктан биринчи молочный нерсе жеп туруп, андан кийин жесеңиз жакшы. Аябай эле сонун торт болуп атат. Клубникасы деле кошулуп атат, алмасы, бананы. Үй бүлөдө баягы балдарыңыздын, жолдошуңуздун, туугандарыңыздын туулган күнүндө дал ушул торттон жасап берсеңиз керек. Суранса жасап берем. Көбүнчөсү мен деле зеригип кетем. Сатып алгылачы депчи. Мүмкүн болушунча өзүм жасаганга аракет кылам, эгерде үйүмдө шаан шөкөт боло турган болсо. Келечекте кандай пландар бар эми? Азыр блогер болуп Instagramда жүрөсүз. Балким өзүңүз бир ашпозчу, балким курс ачып программа ачат. Негизи мен өзүмдүн оюмда бар да, бул жаатта учурда менин билимим жок да. Өзүм ошо билимимди чоңойтуп, анан курс ачып, улуумун, ортомун, жашмун кылып, ошо балдарга тамак жасаганды үйрөтүп, бирөөнүн керегине жараган болсом деп ойлойм да. Видео тартканды үйрөтүп деп коесуз. Видеону любой эле адам тарта алат да. Ооба, азыр ал ар бир кичинекейинен чоңуна чейин бардыгы билип калыш керек. Ойлоп атам 8-класс, 7-класстын окуучуларынан баштап уже үйрөтө беришим керек депчи. Алдыда Кудай буйрса пландарым жакшы. Жолдошуңуз тамакты кандай жасайт? Ал жасабайт, жейт. Бир гана жейт, э? Жейт.
Жакшы, даяр болуп калды окшойт, Ооба, Кудай буйрса бүтүп эле калдык. Ошентип слой кылып, каалаган эмелериңизди кошуп жасай берсеңиздер болот. Ал эми бул блинчик жашыл болуп турбайбы? Буга эмне коштум дедиңиз? Шпинат коштум, чөптүн согун чыгарып алып эле жасадым. Каалоочулар клубниканыкына, малинаныкына. Ар кандай оң кыла болсо болот экен, Ооба, өзүнө жаккан өңдү чыгарып, сүттүн ордуна кошуп туруп эле жасай берсе болот. Атайын силер үчүн деп түнү менен ушул блинчиктерди жасап чыктым деп келди Акзора бүгүн. Түнү менен жасалган таттууларды, азыр жасалган таттууларды бир аздан кийин даамдап көрөбүз, Азыр катар менен коюп алдык. Эми үстүн жаап турабызбы? Эми үстүнү жабабыз. Бул жашыл блинчикти мен биринчи жолу көрүшүм. Даамы кадимки блинчиктен айырмасы жок. Болгон эле өңү жашыл. Бул деле көрүп берет болуш керек деп ойлойм. Блинчиктерге. Жашыл жалбырак менен ороп койгондой эле болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто азыркы учурда Инстаграмда көптөгөн видеолорду жүктөп, көпчүлүк мына ушул кызыктуу баракчага катталып жатышат десек болот. Акзура Бекерова бизде конокто келип мына ушундай өзгөчө тортту жасап бергенге аракет кылып. Негизи тортту бул учурга чейин биз кадимки камырдан эле жасалганын жеп жүргөн болсок, блинчиктен да көрө элек болчубуз жасалганын, ошондуктан азыр көпчүлүккө пайдалуу болуп атат болуш керек. Ага караганда бул аябай даамдуу жана мындай жумшак да. Натуралдуу да болуш керек, Ооба, ашказанга жакшы сиңет. Ашказанга жакшы сиңет. Мен духовкага атайын наны менен деле бышырып көрдүм, блинчик менен деле бышырып көрдүм, сковородкага деле бышырып көрдүм. Ушул түрүн тандап калдым да, себеп дегенде жумшак жана жеген адам деле мындай кандай десем, кыйналбайт, ашказаны кыйналбайт. Сиз жасап, анан бирок баягы видеого тартып жарабай калган учурлар болобу? Жок. Мен ар бир тамак жасаганда көңүл буруп, ушунчалык мерим төгүп жасайм. Себеп дегенде ошого канча продукта кетип атат, канчалаган убактын кетип атат. Сөзсүз түрдө жакшы кылып жасашым керек деп ушунчалык мерим төгүп жасайм. Баары жакшы ойдогудай болот. Тузу аз болуп калышы мүмкүн ороз айларында. Так сону болот. Жакшы, азыр үстүн коздоп койсо анан болду, Ооба. Бул жака клубника кошуп коздоп коеюн. Ар ким өзүнүн каалоосун кошуп коздоп алса болот. Бул торттун атын кандай кылып атайсыз? Блинчик торту эле айтылат экен негизинен. Бирок бир ат койбойлубу? Балким таң манай дейсиз. Таң манай торту деп койсо деле болот. Таң манай торту дегенге аягында жарашкыдай болуп турат да. Жашылың бар, көңүлдашкан. Клубника ошол эле, кулпунай ошол жумшактачы. Анан даамдуу. Ким кандай атаса боло берет, негизинен блогерлердин арасында блинчик торт деп атайт экен. Түшүнүктүү. Даяр болуп калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Канча мүнөттүн ичинде эле мынтип мына ушинтип кооздоп койсок болот экен. Бирок болгону үйдөн үй шартында блинчиктерди ар кандай өңдөө кылса болот экен, жасап кешибиз керек экен, Мына ушундай торт даяр. Эми биздин көрүп аткан ар бир телекөрүүчүбүздүн табити ачылып баштады болуш керек. Мына ушуну ар бири көргөн ичинде эмнелер гана кошулбады деп атат азырчы. Ой. Кандай сонун болду. Мунун ичинде азыр алма бар, курамында, алма, блинчик, банан, сметана бар экен. Каймак бар экен. Маскарпоне бар. Мына ушундай. Азыр кесип эле коелу эми. Чыгып жейлиби? Мейли, мен жаса дедиңиз, жасап бердим. Качан жейсиздер, сиздердин ишиңиздер. Сизге чоң рахмат. Келип мына ушундай сонун таттуу тортту таң эрте биздин маанайыбызды ачып, жана көрүүчүлөрүбүзгө пайдалуу бир даамды тортту жасатууга аракет кылдык дейли. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң, сиздерге да. Дагы көп видеолор жүктөп турабыз. Рахмат чоң. Бүгүнкү жүктөлбөй калды. Жок, бул рецепт бар менин баракчамда. Жок, видеосу. Жок, жүктөлгөн. Жүктөлгөн. Биз YouTube'дан да көрсөңүздөр болот. New TV таң маанай деп мына ошол жердеги видеону биз чыгарып коебуз, Бүгүн бизде конокто блогер айым десек болот, Акзура Бекерова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Дал ушундай таттуу тортты бизге жасап бердиңиз. Азыр эми бат-баттан келип туруңуз бизге. Хорошо. Биз болсо программабызды улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызда болуп туруңуз. Бүгүн түркүн даамдарды жасаганга аракет кылып атабыз.